Өзгөчө кыямат күнү уят кылбасын Аллах. Дозоктун отуну кылбасын. Анткени дозоктун отуну адамдардан болот экен. Жыгаштардан эмес экен. Көң, чөп, көмүр болбойт экен. Вакудухан нас вал хижара. Дозоктун отуну адамдардан жана таштардан болот дейт. Жараткан Алла баарыбызды караңгылыктан чыгарсын. Караңгылыктан чыгарсын жарыктыкка. Имандын жарыктыгы, илим, билимдин жарыктыгы, баалуулуктар, кичпейилдик, адамгерчилик, жөнөкөйлүктүн жарыктыгына чыгарсын. Аллахым баарыбызды күнөөлөрдөн сактасын. Көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн, сырткы, ички, уятсыздыктан, шайтандыктан Алла Таала баарыбызды сактасын. Жаратканын көрүп аткан көздөрүбүзгө, угуп аткан кулактарыбызга, согуп аткан жүрөктөрүбүзгө берекесин берсин. Бала чакабызга, урпактарыбызга береке берсин. Тобаларыбызды Аллахым кабыл кылып, баарыбызды шүгүр кылуучулардан кылсын. Неемат колдон чыгып кетсе, кайра кайтпайт. Ошон үчүн неематты шүгүр менен байлап койгула деген. Истигфар менен коруп койгула деген. Коргон салып. Жана неемат берүүчүнүн ыраазычылыгында ошо неематты иштеткиле деген. Алымдар айтат Кур'ан-ы Каримде «Иннал инсана ли роббихи лаканут». Шек күмөнсүз инсан өз Роббусуна шүгүрсүз. Канут деп айтылат. Ошо кануттун мааниси эмне? Кандай шүгүрсүз десе, Алла Тааланын неематтарын күнөөгө иштеткен киши дейт. Алла Таалам сизге, бизге өмүр берди. Бул Алланын белеги, неематы. Алла сизге, бизге ден соолук берди. Бул Алла Тааланын белеги, неематы. Сизге, бизге кичине байлык берди. Мүмкүнчүлүк, мансап, бийлик берди. Ушуну арамга иштетүү шүгүрсүз болот экен. Бунун аты канут дейт Куранда. Алла Тааланын берген неематтарын биз жакшылыкка иштетейли, таатка иштетейли, өзүбүзгө дагы, коомго дагы пайдалуу нерсеге иштетейли. Пайгамбарыбыз айтат: "Хайрун нас ма янфаун нас." Адамдардан эң мыктысы, жакшысы адамдарга пайда жеткирген киши дейт. Ошон үчүн мусулман адамды коркутпаш керек. Мусулман адамга кабагын бүркөбөш керек дейт. Мусулман адамга зулумдук кылбаш керек. Мусулман адамга кандай гана болбосун кыжалатчылык жеткирбеш керек дейт. Тамашалап болсун, кыжалат кылбаш керек. Даже тамашалап болсун. Анткени мусулман адамдын көкүрөгүндөгү иман Алланын алдында өтө баалуу.